Ошон үчүн айтат го, биринчи ниет, экинчи аракет. Ниет менен аракет айкалышса, ниетиң түз болсо, кылганың да түз болот. Кеше биздин муфтийибиз жума намазда абдан бир жакшы сөз айтты. Алкымың таза болмой сайын бардыгы бошко кетет дейт. Жоголот деген ошол да. Эгерде арам нерсе жесең дейт, ибадатың да күйүп кетет дейт. Ажылыкка барасыңбы, намаз окуйсуңбу, зекет бересиңби, садака бересиңби, илим таркатасыңбы, күчүң менен бирге жардам бересиңби, көңүлүң көтөрөсүңбү, анын пайдасы жок дейт. Ошон үчүн алкым таза болсо дейт, ибадат таза болот, амал таза болот. Ошон үчүн мен бул жерде кыздардан суранып элем, кийин күйөөңөрдү мени байыткыла, мага шуб алып бер, машина алып бер, үй алып бер деп кыйнай бербегиле. Силердин напсиңерди тойгузам деп жаман жолго кирип кетсе, бардыңар бузуласыңар. Эмне үчүн кийинки мезгилдерде укум-тукумдар таш боор мерез болуп баратат. Ачкачтылыктан өлгөн заман болгон кыргыздарда, бирок токчулуктан өлгөн заман болгон эмес. Бирок азыр токчулуктан өлүп атат. Адам көп жегенден ашказан оорулгондор бар, гастрит болгондор бар, подагра деген байлардын оорулары пайда болду. Ошентип жүрүп көзөтүп кеткендер бар. Токчулуктан өлгөн заманда азыр карлар үйүнө барсаңар, канча балдар, кыздар ата-энелерин таштап кеткен. Неге? Анткени арам жегенде дейт, канга айланат экен дагы баланын жүрөгү карарат экен, мерездик пайда болот экен, ташбоордук пайда болот экен. Кудай ошондон сактасын. Таза жеңиздер, алкымдар таза болсун. Ошондо илим жугат, билим жугат. Кээ бир мектептер бар, кээ бир медреселер бар, балдарына өздөрү кояп келип союп берет. Біз адал деп сойгон менен балким багып атканда туура эмес жем берип койгондур. Бирөөнү зордоп, кордоп келип урдап келген жемдерди бергендир. Же болбосо укол берип койгондур. Уколдун составында эмне бар деп ушунчалык такыбалык менен жашагандар бар. Ошон үчүн илгеркилерде зыян күчтүү болгон. Биздин чоң энелер бар го, сурап көргүлөгүн, мээс укмуш иштейт. Кайсыл жылы кайсыл торпок туулган, кайсыл күнү кайсыл оозу канча килограмм болуп турган, ошолордон бери билишет. Азыр биздин мээ, биздин паймат бир эле нерсеге жакшы иштейт. Роналдо менен Мессинин өмүр баянынан голдору, кийген кийимдери. Кыздардыкы Кемаль менен Көжүмпү. Алардын бизге эмне пайдасы бар? Азыр Хабиб кошулду, Конор кошулду. Булардын бизге бир тыйын пайдасы жок. Ушул жерге келип, эгерде Хабиб барыбызга бир аш берип кетсе, ошондо айтат элем, кичине болсо да пайдасы тийди деп. Экөө жакалашып, ушташып, бирин-бири сөгүп атат, өзүнчө эле бөлүнүп алган. Мен Хабиб тарапмын, мен Конор тарапмын деп. Бизге билимсиздик өтө чоң душман, бирок биримсиздик андан да чоң душман. Биз бириккенге шылтоо издеп атабыз, бөлүнгөнгө шылтоо издеп атабыз. Мурункунуку, кийинкиники. Бунуку тигиники, бул спортсмендики, бул спортсменки. Реал менен Барселона болуп алып, тигин жакалашат экен кыргыздар. Реал менен Барселона бизге ызык суу барбы жокпу? Пайдасы илим деген ошо болот. Кайсыл оюнга Мбаппе кайсыл шортасын кийип чыкты, ошолордун бери билесиңер. Анын бизге эмне пайдасы бар? Өзүңөр көрдүңөр. Пайдасы илимден сакта, коркпогон жүрөктөн сакта, кабыл болгон дубадан сакта деген жакшы сөздөр бар. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, бул өтө маңыздуу нерсе. Анан күндүн чыкканына, айдын батканына сүйүнүп жүрө бербе. Жаштык мындай шуу деп өтпөй, жакшылык шуу деп өтөт. Ишенбесеңер, карыган аталардан, апалардан сурагыла. Кече эле кандай эле, бүгүн кандай. Мен 40тан ашып калдым. Дагы деле ыр жазсам жаш акын дейт. Китебим чыкты, жаш жазуучу дейт. Жаштыгым калдыбы? Мендей кезде Пушкин өлүп калган болчу, билесиңерби? Өлгөнүнө 5 жыл болгон. Мендей кезде Лермонтовдун өлгөнүнө 15 жыл болгон. Байкуш Алыкулдун өлгөнүнө 7 жыл болгон. Исхак Разах мендей кезде Кыргызстанда көтөрүп койгон болчу. Жусуп Абдырахманов мендей кезде дүйнөдө жок болчу, бирок тарыхта калган инсан. Азыркы биз ата-бабалар баатырлар деп аткандарды ойлоп атасыңар, 50-60 жашында баатырлык кылган. 50-60 жашында ким баатыр болот? 20-30 жашында эле кылып койгон иштерди. Тайлак баатыр, Курманбек баатыр, Манас баатыр, Жаныш Байыш, Кожо Жаш, булардын бардыгы эл баккан инсандар болгон. Ошон үчүн азыр кыласың, болбосо айла жок. Келатканда Куршапта бир сөз жазылып турат, бир көрүп койгулачы. Эртеңкиң сыр дейт, өткөн өттү кетти дейт, бүгүнкү аманат деген мааниде. Ошон үчүн бүгүн менен жашайлы. Биз байкасаңар, жарым күн өткөн күн ойлонобуз. Кеше антип койдум, мынтип койдум, ошол туура эмес болуп калды. Мынтишим керек эле, тигинтишим керек эле. Кап мына жерим мындай кылсам болот эле. Өткөн жылы мынттым эле, аркы жылы мынттым эле. Анан алып бүткөндөн кийин келечекти ойлонобуз. Быйыл мынтишим керек, эмки жыл антишим керек, эртеге мынтишим керек, бүрсү күн мынтишим керек, 10 жылдан мынтишим керек. 10 жыл эмес, 10 секунд жашайсыңбы, гарантия жок. Тамакты сузуп алып, оозуңа жеткиче жашайсыңбы, жашабайсыңбы, гарантия жок. Ошон үчүн бүгүнкү менен жашагыла, бүгүн акылыңар өссүн, бүгүн ыйманыңар өссүн, бүгүн илимиңер өссүн, билимиңер өссүн. Бүгүн адамга жакшылык кылгыла, бүгүн апалардын көңүлүн алгыла. Бүгүн бар туруп ар бирибиз апаларыбыздын колдорунан эмебиз, аталардын колдорунан эмебиз. Бул бир эле жолку акция эмес, дайыма кылгыла, дайыма кылгыла, дайыма кылгыла. Бактылуу болуштун бир эле жолу бар, ата менен апа ыраазы болуш керек. Бай болуштун, рызкысы кең болуштун, зоолунун көтөрүлүшүн, жердегилердин асмандардын арасында даражанын көтөрүлүшүнүн бир эле жолу бар, ата менен апа ыраазы болуш керек. Айтат го, күйөө ыраазы болбосо аял бейишке түшпөйт. Ата мен апа разы болбосо бала бешке түшпөйт дейт. Ошон үчүн берекелерим ушул иштерди баштайлы. Бирок эртең эмес. Эртең деген бул шайтандын азгырыгы. Эртеңдер келбей калышы мүмкүн. Белгилүү акын Жоло Мамытовдун аябай бир жакшы сөзү бар да. Эртеңде өзүм алдайм дейт, бирок бир күнү эртеңдерде түгөнүп калышы мүмкүн деп атат.